Жумуш издеп жүргөндөр болсо, бизге официант, официантка, кыздар, балдар керек. Бизге байланышыңыздар. Ассаламу алейкум, урматтуу Москвада мекендештер. Амансыздарбы, туугандар. Сиздер менен кайрадан эле Москва бар. А дегенде эле жагымдуу жаңылык менен бөлүшүп кетели. Жумуш бар, туугандар. Кандай жумуш бар десеңиздер, чайханада бизге официант, балдар жана кыздар керек. Бул чайхана өзүңүздөргө белгилүү метро Киевскаяда жайгашкан. Киевскаядан чыкканда эле любой выходтан чыксаңыздар 1 минут пешком чайхана Евроазия. Сиздерге ачылышында көрсөтүп кеткенбиз, өтө чоң ачылыш кылган. Андан сырткары ички көрүнүшүн да көрсөтүп кеткенбиз. Өтө кооз, өтө мындай приятный Москвадагы номер 1 чайханалардын бири. Анткени ички жасалгасы өтө кооз, өтө сонун. Азырда сиздерге бир эсиңиздерге сала кетели, ошону көрсөтө кетели, ички көрүнүшүнү. Анан официант жумушу боюнча экранда телефондорго кайрылып жазсаңыздар болот. Ошол номерге жазып, кеңири маалыматты алсаңыздар болот. Иш убактысыны, иш акысыны, канчадан канчага чейин канча төлөнөт, өзүңүздөр сүйлөшүп алсаңыздар болот. Анда мына өзүңүздөр көрүп, метро Киевскаядан ошонун алдындагы Киевский вокзал, бул жагы Европа торговый центр, ошонун алдында эле мына чайхана Евроазия халал 24 саат кызмат кылат. Мына сиздер үчүн дайыма эшик ачык, 24-кө 7 иштейбиз дейт. Кайрадан эле сиздерди ичи менен дагы тааныштырып кетели. Анда туугандар, сиздерди чайхананын ички көрүнүшү менен тааныштырып кетели. Мына киргенде эле өтө чоң зал, сонун оформление болгон, ремонту жаңы. Көрүп турганыңыздай интерьерлер өтө жакшы. Ар бир дуалдарга мынтип халал деп жазып койгон, көрдүңүздөрбү? Ички освещение өтө сонун. Неге? Формасы круглый. Столдору жаңы, мебель жаңы. Толугу менен өтө уютный атмосфера. Андан сырткары кабиналар менен жабдылган бардык кабиналардын өзүнүн аттары бар, туугандар. Мына мисалы биринчи Бишкек, Ташкент, Баку, Дубай, Грозный, бүт борбор шаарлардын аттары бар. Мына мисалы биринчи эле Ташкенттен көрөлү. Таза, ремонту дагы жаңы, свежий. Анда туугандар, сиздерди бар менен да тааныштыра кетели. Мынага барга келсек, Кыргыздын улуттук суусундуктары бардыгы бар. Мынага өзүбүздүн максым, курут, чий курут, андан сырткары кола фанталар бар, тепсилер бар. Музда кылып заказ кылсаңыздар болот. Кофенин түрү менен бар. Бул жакта дагы толук суу бар. Холодильникте муздак. Кофеге кошуп, каалаганда сироп кошуруп ичсеңиздер болот. Кофенин түрү менен кылып беришет. Өзүбүздүн жигиттер кызматта. Анда туугандар, сиздерге VIP кабинаны көрсөтөлү. Атайын биздин сыйлуу коноктор үчүн. Мынеке туугандар, киргенде эле өтө сонун атмосфера. Ички көрүнүшү таза, жаңы ремонттон чыккан, столдору дагы жумшак. Неге? Стулдар жумшак, столдор интерьери өзгөчө, мына өзүңүздөр көрүп, айнектен болгон. Бул жерге 25-30 адамга чейин чакан отуруштарды кылсаңыздар болот. Уяттуу мыймандар, сыйлуу коноктор келгенде ушул жерге келип, достор менен, семья менен, бала чака менен келип отурсаңыздар болот, туугандар. Андан сырткары, бул жерде мына өзүңүздөр көргөндөй, жаш балдарга атайын стол коюп койгон. Кичинекей биздин ымыркайларыбыз отуруп, ушул жерге тамактарды, сууну коюп берсеңиздер, отуруп, сиздерге тоскоол болбой, өзү менен өзү отура берет. Өтө жакшы шарттарны кылып берген. Анда кийинки кабиналар көрөлү, туугандар. Туугандар, анда чакан кабиналар менен тааныштыра кетели. Мынакей Дубай. Чакан компаниялар үчүн. 7-8 адам кеңири отурат, бутту сунуп, достор менен, бала чака менен келсеңиздер болот.
Assalomu alaykum usta. Sizlar yaxshi? Menga tandırlarda свежий ысык nandar. Özünün 3 tandırı var. Üçü teң işleydi. Анда эмесе Евразиянын конокторунан бирөө сурайлы, кандай шарттары, кандай тамактары, даамдары. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Ден соолугуңуздар жакшыбы? Амансыздарбы? Тамактары кандай экен? Эми ошол бүгүн биринчи жолу келип атам. Тамактары жакшы, Кудайга шүгүр. Ассорти деп заказ кылдык эле. Даамы жакшы? Шашлыктын түрүнөн бар экен. Сону бүгүн ушул жерде туугандар чогулуп келип калдык эле. Жакшы. Ушул жаңы ачылды, барып көрөлү дегенден келдик. Метрого жакын экен. Кийинки метрого чыкканда аралыгы картадан 157 метр көрсөттү. Жакын экен да. Анан мага бул иши жакты, мына кеңири экен, мындай көңүлүң ачылып кирсең. Приятный. Ооба, анча-мынча чайханага кирсең, алиге тарып кичинекей болот, отурсаң кысылып отурасың. Бул жерде сонун экен. Ресторанда экен да. Чайхана айтылган, отель чайхана. Ресторан деп жазып койсо угдай экен. Лагман иширин экен, а? Лагман деме алиге Кашкарга барып уйгур лагман жебесек да Кыргызстандан лагман жегендей болдук да. Өтө сонун. Жакшы. Персонал кандай кызмат кылышты кыздар? Персонал эми ошол жакшы эле. өзүнө ылайык. Тез келип кабар алып атат. Кабар алдыбы? Жакты. Атмосфера жакты, сонун экен. Чоң рахмат сиздерге да. Ишиңиздерге ийгилик. Дайыма ушундай ак дасторкондо отура бериңиздер, жакшылыктарда. Рахмат. Рахмат сизге. Анда туугандар, бул жерде бул столдо биздин эжебиздин туулган күнү болуп атыр. Мына туугандар менен отурат экен. Булардан да бир ооз сурап кетели. Саламатсыздарбы? Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Чайхананын условиялары, обслуживание кандай болуп атат? Тамактары кандай болуп атат? Тамактары баары жакшы. Ооба да. Биз дагы ушу тааныштардан бирөөлөрдөн угуп келгенбиз, аябай жакшы. Бул биринчи эле жол эмес. Бул жерге деген мен экинчи, почти үчүнчү жолу келип атам. Мурун дагы келип кеткенмин 1-2 жума мурун. Аябай обслуживание жакшы, тамактар аябай таттуу жакшы. Адамдын көңүлүндөгүдөй кылып, кыздардын иштеген немелери да, тейлөөлөрү да аябай жакшы. Убактысында эле келип атат тез-тез. Убактысында келип, убактысында айтканыңа жакшы кылышат аябай. Кафенин өзү дагы аябай аккуратный, уютный, адамга жагымдуу, жакшы. Тамактары бизге эмне тамак заказ кылдыңыздар эле? Кандай экен тамактар азыр? Биз деген жаровня кылганбыз. Жаровнясы кандай экен? Аябай жакшы. Сонунбу? Мен экинчи жолу жеп атамын. Өткөндө дагы келип көрүп кеткенмин. Ошон үчүн бүгүн дагы ушул тамакты заказ кылдым. Аябай жакшы. Ыраазычылык. Туулган күн сиздики. Куттуктайбыз эже. Рахмат. Дайыма жакшылыкта ушундай туугандарыбыз менен жүрө бериңиздер. Бар болуңуздар. Аман болуңуздар. Сизге дагы чоң рахмат. Баарыңыздарга ишиңизге дагы рахмат. Ассаламу алейкум жигиттер. Ден соолугуңуздар жакшыбы? Жакшы. Аш заказ бердиңерби? Аш заказ бердик. Качантан бери бул чайханага келесиңер? 3 жыл болгонбу? 3 жылдан бери Дайлинан чайханасындабыз. Мурда Атрадын бар эле, кийин Шереметовада болду. Азыр бул жака көчтүр, бул жака издеп келип. Аштары кандай? Көптөн бери жеп экенсиңер ошол. Жардайым жейбиз. Эски Атрадныйда да жеп жүргөн экенсиңер, ошол повардын ашы да бул. Ооба, ошо. Дайым эле ушундай достор менен келип отурасыңарбы? Ооба, ар дайым. Аш заказ кылып, сүйлөшүп, чарчаганыбызды жазып отуруп турабыз. Мен бир жакшы нерсени байкадым да, мына бу жерде только эркектер экен да. Аялдар отдельно отурупту. Башка кабинада. Өтө жакшы. Демек азыр аялдар менен бала чака менен келип отурасыңар. Ооба, семья менен барыбыз. Тейлөөсү кандай? Өтө мыкты. Тейлөөсү жакшы. Өтө жакшы. Жакшыбы? Андыктан туугандар, сиздерди Евразия чайханасында күтөбүз. Жумуш издегендерге. Ушул маалымат менен бөлүшүп коюңуздар, себеби жумуш издегендер иштүү болуп калсын. Андыктан бөтөн жада аман болуңуздар туугандар. Чек ара маселеси боюнча Мухиддинге кайрылыңыздар, өзү алып барып, до конца барып, жолдо жардам берет.